Буга чейин Айдаnek балабакчасында 170 жеткинчек тарбияланып келген. Эми алардын саны 100гө көбөйөт. Бүгүн аталган балабакчанын кошумча корпусу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Балабакча тартыштыгы көйгөй болуп келген Ош шаарында 100 орундук кошумча корпуста ата-энелерди кубандырат. Ачылуу аземине мугалимдер, ата-энелер жана шаар бийлиги катышты. Иш-чара концерттик программада уланып, кызыл тасмасы кесилди. Бирок ушул 3 жылдын тең ушул балабакчада тарбия алды, ушул балабакчада чоңоюшту. Учурда бул бакчада электрондук каттоодо 500дөн ашуун бала кезек күтүп турат. Бакчада айрым билим уясынан айырмаланып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да тарбияланат. Номер 30 Айдаnek балдар бакчасында 15 бала мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болчу, тарбияланган балдардан. Азыр эми тайпабыз көбөйгөндүгүнө байланыштуу 30 бала алабыз. Бул деген бир эле группага коюп койбойбуз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды биз тайпаларга бөлүп коебуз, жашына карата. Ошон үчүн биздин балабакчада балдарга жардам берет аттуу программада иш алып барат тарбиячыларыбыз. Балабакча жетишсиздигинен улам билим уялары нормадан ашык жеткинчектерди тарбиялап келет. Мамлекет бул көйгөйдү толугу менен чечүүгө дарамети жетпейт. Мындай жагдай жеке менчик бакчалардын санын көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Муктаждык көп. Электрондук кезектин бир жакшы жагы норма болуп калды. Ар бир группада өзүнүн нормасы, мисалы 25-30дан ашпайт да. Экинчи жагы мурда биз бардык балдарды ала берет койдук. Эми айта турган болсок, бир группада 60 балага да жеткен эле да. Бирок ахватыбыз көп болчу. Ошондуктан эми муктаж болгондуктан мына биздин жергиликтүү бийликтер дагы мындай кошумча имараттарды салып атат. Айдаnek бакчасынын курулуш иштери февраль айында башталып, шаардык бюджеттен 21 миллион сом бөлүнгөн. Ушул тапта калаада 12 миңден ашуун бала электрондук каттоодо турат. Бул көрсөткүч учурдун орчундуу көйгөйү экенин ачыктайт. Бул бала бакчаларга да суроо талаптар, мектептерге суроо талаптар көбөйүп атат. Бирок белгилеп кетүүчү нерсе, Кыргызстанда эң көп бала бакча курулушу ушул Ош шаарында жүрүп жатат. Жылында 3-4-5 мектептер бала бакчалардан курулуусу болуп жатат. Ош шаарында 45 мамлекеттик, 26 жеке менчик бакча бар. Ушул жылга жергиликтүү казынанын эсебинен 4 бакчаны колдонууга берүү пландалган. Жыл аягына чейин дагы бир билимкана пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.